Көпчүлүктө кезиге турган көздүн караңгылоосу тууралуу билип алыңыз. Медицинада бул обморочное состояние же болбосо зрительное потемнение деп айтылат. Бул мээге кан жакшы жетпей калганда адамдын көзү караңгылайт. Бул эмнеден болот? Кан басым тез эле түшүп кеткенде болушу мүмкүн, гипотония оорусунда. Ошондой эле аз кандуулукта болушу мүмкүн, ферритин, гемоглобин түшүп кеткенде дагы көз караңгылайт. Же болбосо глюкоза, кандагы глюкоза төмөндөп кеткенде дагы көз караңгылашы мүмкүн. Мисалы үчүн кант диабети оорусунда. Жана ошондой эле глаукома оорусунда болушу мүмкүн. Көздүн ичиндеги басым жогорулап кетет дагы көз караңгылашы мүмкүн. Кээде бул гормоналдык өзгөрүүдө, кош бойлуулукта болушу мүмкүн. Жана кээде бул стресс абалында, вегетативдик дисфункция деп айтылат, стресс абалында же болбосо катуу ойлонгондо же корккондо дагы көз караңгылашы мүмкүн. Жана ошондой эле мээге кан жакшы жетпей калганда, остеохондроз оорусунда, атеросклероз оорусунда, ишемия оорусунда дагы көз караңгылашы мүмкүн. Бул абалда эмне кылуу керек? Жылуу суу ичүү керек болот, сөзсүз түрдө жатуу керек же отуруу керек. Таттуу нерседен да жеш керек же таттуу шере да ичиш керек болот. Жана эгерде болбой жатса, ошо буттарды өйдөрөөк көтөрсө дагы жардам берет. Жана көздүн караңгылоосу дайыма кайталана бере турган болсо, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуу керек дагы, диагнозду койдуруп, дарылануу керек. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыз, биз аларга жооп беребиз.